Bir адамдын өлүм тууралуу ой толгоосун уккан элем. Ал мындай дейт: өлүм дегенде менин көз алдыма ээн талаада тамырынан баштап куурап, чирип калган дарак элестейт. Ал дарактын андан ары жашоого мүмкүнчүлүгү жок. Ал бүрдөбөйт. Өчүр жарып жалбырак өспөйт. Аптаптуу күндөрдө чаңкаган, чалыккан адамдарды көлөкөсүнө сергитип, кубаныч бере албайт. Күз келгенде алтын түс бариктерин күүп, өзгөчө кооздукка бөлөнбөйт. Кыш чилдеде да туруштук берип, кайрадан жаздын жаңы бүчүрлөрү төрөлөр учурду күтүп, тымызын толкуп жатпайт. Кандай мезгил болбосун, ал эч нерсе сезбей кулап жатат. Акырын сынып, майдаланып, топуракка айланып жок болот. Ал жөнүндө эч ким эстебейт. Башка дарактар көрккө бөлөнүп, жалбырактарын ыргап, кооздугуна суктантып, көлөкөсү менен сергитип турат. Бирок ал анте албайт. Ал жок. Ал өлүм деген жексурдун бийлигине берилип, түбөлүк туткундалган. Дарак тирүү болушу үчүн анын тамырында өмүр болушу керек. Өлбөстүккө ээ болуу үчүн түбөлүктүү өмүр керек. Чынында өлүмдүн үстүнөн жеңиш бар. Ыйык жазуу түбөлүк өмүр тууралуу мындай дейт: Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Ошондо ага ишенген ар бир адам түбөлүк өмүргө ээ болот. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот.